Саламатсыңарбы балдар. Сиздер менен номер 38 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин тарых мугалими Сталбекова Элиза Сталбековна. 7 класстар үчүн арналган тарых сабагынан видео сабагыбызды баштайбыз. Балдар, алгач сабагыбызды баштаардан мурда экранда көрсөтүлгөн сүрөттөргө көңүлүбүздү бурабыз. Бул кайсы тарыхый инсандар экендигин дароо таптыңар деп ойлойм. Оба, айтылуу Александр Македонский, Аттила, Чыңгызхан жана Амир Темир. Эми балдар, бүгүнкү сабакта бул тарыхый инсандардын өмүр жолун жалаң гана басып алуучу, талаптоноочу, канкор катарында карабастан адамзаттын өсүп өнүгүшүн бир топ алдыга жылдырган бүткүл дүйнө тарыхында тарыхый орду жогору Амир Темир тууралуу болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Амир Темирдин империясы. Бүгүнкү сабакта Амир Темирдин мамлекети жана анын жууртулдары тууралуу билимиңерди кеңейтесиңер. Амир Темирдин дүйнөлүк тарыхта алган ордун аныктайсыңар. Орто Азиянын темирлер доорундагы маданияты менен таанышасыңар. Амир Темирдин мамлекети жана анын жууртулдары тууралуу сөз кыла турган болсок, монголдордун тез-тез кол салуусунан жана элдик кыймылдардан тажаган Мавринахрдын феодалдары жана көпөстөрү душмандардын мизин кайтарып, ички тартипти колго алып, күчтүү мамлекет башчысы боло турган инсанды издеген. Андай адам Темир болуп чыкты. Ал дүйнөгө Аксак Темир, Темирлан, Амир Темир, Тимур Барлас деген ысымдар менен белгилүү. Темир Шахрисяб шаарына жакын Кожа Елгар кыштагында Тарагайбектин үй бүлөсүндө туулган. Түрктөшкөн монголдук Барлас уурусунан болгон. Ал 1370-1405 жылдары өзү негиздеген мамлекеттин эмири. Жаш кезинен эле согуш ишин жакшы билген, эр жүрөктүгү, жетекчилик сапаты менен айырмаланган. 20 жашында эл арасында кадыр баркы бар, өзүнө Кашка дарыянын боюнан тартуу кылып чакан жер берген Казаган деген эмирге кызматка орношкон. Тоглук Темир Мавринахрды басып алганда, Темир аларга кызмат өтөп, Кеш фиолетин ээлик кылган. Ал 1361 жылы Казагандын небериси, ошо кезде Мавринахрды башкарып турган Хусейн эмир менен союз түзүп, көп узабай 1370 жылы Хусейнди туткунга алып өлтүрөт. Темир Хусейндин жесирине үйлөнгөн. Анткени ал аял Чыңгыз хандын урпагы эле. Ага үйлөнүү аркылуу Амир Темир чыңгызиттерге күйөө бала болуп, алардын атынан бийлик жүргүзүү укугуна ээ болуп, Мавринахрдын толук укуктуу жеке өзү бийлеген кожоюну болуп калат. Жууртулдардын биринде Темир бутунан жаракат алып, ошондон кийин аны Аксак Темир деп атап калышкан. Өмүрүнүн акырына чейин өзүнүн бийлигин кеңейтүү максатында тынымсыз жууртулдарды уюштуруп турган. Көтөрүлүшчүлөрдү аяосуз жазалаган. Согуштарды варвардык ыкма менен жүргүзүп, согушта басып алган миңдеген туткундарды кулчулукка саткан. Амир Темир Моголстан, Хива, Герат, Афганистан, Иран, Багдад, Кавказ, Индиянын түндүгү, Кичи Азия, Сириянын бир бөлүгү, башкача айтканда жер ортолук деңизден чыгыш Түркистанга чейин созулган империяны түзгөн. Амир Тимур өзүнүн күчтүү борборлоштурулган мамлекетинде өзгөчө ролду армия ойногон. Ал өз мамлекетинин түзүлүшүн Чыңгыз хандын учурундагыдай сактап, түмөндөргө бөлгөн жана аны мамлекетине эң ылайыктуу деп эсептеген. Анткени аны башкаруу бир топ жеңил, ал эми кандайдыр бир согуш, баскынчыл жууртулдар болгондо элди алып кетүү оңой болгон. Жеке административдик аймактык бөлүнүүдөн тышкары ар кандай реформаларды да жүргүзгөн. Мисалы, ал жерди өмүр бою жана мураска бөлүштүрө баштаган, ал өзүнүн жакындарына жана бүтүндөй өлкөдө татыктуу деп эсептеген адамдарга берген. Мамлекетти болсо диван, башкача айтканда кеңеш тарабынан башкарылган. Аймактарда аймактык кеңештер тарабынан көрсөтүлгөн, алардын милдеттерине салыктарды чогултуу, тартипти сактоо, керек болсо калкты мобилизациялоо, жолдорду, кербен сарайларды жана башка коомдук имараттарды куруу кирген. 1369-1389 жылдары Мавринахрдан Моголстанга жууртул жасаган. Оғанстандын бир бөлүгүн басып алган.
1371-79 жылдары Моголдордун эмири Камараддинге каршы бир нече жолу жүрүшкө чыгып, Ысык көл, Иле өзөнүнө чейин жеткен. 1388 жылы Хорезм аймагын толук каратып, Борбору өргөнчүтү талкалаган. Токтомуш ханга каршы 3 жолу согушка аттанып, Алтын Ордону талаптаногон жана анын борбору Сарай беркени кыйраткан. 1398 жылы Индияга жүрүш жасап, Дели шаарын басып алган. 1401 жылы Сириянын да бир кыйла бөлүгүн ээлеген. 1402 жылы Анкаранын алдынан түрктөр менен салгашууда түрк султаны Баязид бирди туткундаган. Бул учурда Мавренахр, Хорезм, Харасан, Түштүк Кавказ, Иран жана Пенджабты кучагына алган ири мамлекет түзүлгөн борбору Самарканд шаары болгон. 71 жашында 200 000 аскери менен Кытайга жоортууга бара жатып, 1405 жылы 15 февралда Атрар шаарында каза болгон. Өзүнүн осуяты боюнча Самарканддагы атактуу көрүстөнүнө сөөгү коюлган. Амир Темирдин империясы ал өлгөндөн кийин көп узабай эле ыдырай баштаган. Анткени ал мамлекеттин экономикалык жана саясий байланышы начар болгон. Анын неберелери башкарган мезгилдеги феодалдык тынымсыз ички согуштар бул процессти тездетти. Анын урпактарынын арасында мансап үчүн кан төгүлгөн кармаш башталып, Орто Азия, Афганистан, Ирандын бир бөлүгү, Темирдин мурасчысы, 3-чү уулу Шахруктун кол астында калган. Мавренахрды Шахруктун баласы Улукбек бийлейт. Ага Фергана, Кашкар кошулган. 1449 жылы Мавренахрдын феодалдары жана дин кызматчылары Улукбекти өлтүрүшкөндөн кийин бийликке Темир тукумунан чыккан султан Абу Саид келген. Абу Саидтен кийин Темир тукумунан мамлекетти биротолу ыдыраган. Эми балдар, Амир Темирдин дүйнөлүк тарыхта алган орду жөнүндө сөз кыла турган болсок, Борбордук Азияда жашаган элдердин экономикалык, руханий, маданий, турмуш деңгээлин бир кыйла жогору көтөргөн. Амир Темир билим, илимди, дегеле чыгармачыл инсандарды өтө жогору баалаган. Аларга атайын казынадан каражат бөлүп берип, чыгармачыл эмгекке шарт түзүп берген. Ошондой эле анын тушунда Самарканд, Бухара, Түркстан, Шахрисяб, Ташкент жана башка шаарларда көптөгөн жаңы архитектуралык курулуштар тургузулган. Азыркы кездеги дүйнө элин таң калтырган ааламдын 37 кереметинин катары кирген имараттар Амир Темирдин тушунда курулган. Учурунда өлкөдө катуу тартип болуп, уурулук, зордук, зомбулук дагы тыйылган. Балдар, силер билесиңер, бүгүнкү күндө Ысык көлдүн чыгыш тарабында Санташ ашуусунда эки таш дөбөнү элдик уламыш Амир Темирдин ысымы менен байланыштырат. Элдик уламыштар боюнча Темир Санташ аркылуу Кытайга кетип баратып, ашууга чыкканда ар бир жоокерге сайдан бир таш алып, бир жерге үйгүлө деп буйрук берет. Кайра келе жатканда тирүү калган жоокерлер баягы таш дөбөдөн бирден таш алып, дөбөнүн катарына үйүшөт. Ошентип ашууда эки таш дөбө пайда болот. Алардын бири бөлөк жерде курман болгондордун өз колдору менен өздөрүнө тургузган эстелиги. Экинчиси жоортулдан кайткандардын санын билдирген экен. Албетте экинчиси биринчисине караганда ал да канча кичине. Орто Азиянын темирлер доорундагы маданиятына кайрылсак, Самарканд кааласы 1220 жылы монгол чапкынчылыгы талкалап, сепилдерин кыйратып, үйлөрү менен сарайларды өрттөп, талап тоногон эле. Бирок 15-кылымдын аягында баары өзгөрдү. Темирдин Самарканд шаарынын борборлукка таңдашы, калаанын экинчи жолу дүйнөгө келиши менен барабар болду. Гүл бакчалар жана жүзүм зарлар кайтадан бүчүр жарды. Азыркы кездеги имараттар Амир Темирдин тушунда курулду. Шахиздин да мавзолейи түрүү падыша деген маани берип, чарчылана салынган көп күмбөздүү курулуш. Мавзолейдин күмбөздөрүнүн маңдайчасы, колонналары, ал эмес дубалдары да көгүлтүр жана башка түстүү такталар менен капталган. Мындагы мавзолейлердин саны 25.
Ошолордун баарынан Мухаммед Косамдын мазары бийик салынган. Бул мазар тууралуу 14-кылымдагы араб саякатчысы географ Ибн Батутта мындай деп жазган: Бейиштин бөлүмү мээримге толгон. Бейит үстүнөн күмбөздөрү бар 4 бурчтуу курулуш көтөрүлгөн. Ар бир бурчуна мармар колонна коюлган. Мармар көк, кара, ак жана кызыл түстөн таңдалган. Курулуштун дубалдары да алтын оймолу, түрлүү түстүү мармар менен капталган. Ал эми төбөсү коргошун менен жабылган. Темирдин аялы Туман аканын мавзолейи айрыкча асем. Мындагы оймолор менен мозаикаларды темир доорундагы жасалгалоо өнөрүнүн чокусу десек болот. Самарканда ар кимде өзүнө гана жага турган жайлар болот. Бирөөлөрдүн түшүнөн Биби ханымдын айтылуу мечити чыкпайт. Ал эми бирөөлөр үчүн 3 медресенин башы кошулган Регистан чарчысын унута албайт. Үчүнчү бирөөлөр өмүр бою Гур эмир мавзолейинин заңкайган карапайым турпатын көңүлүндө сактап өтөт. Эми балдар, Амир Темирдин небереси болгон Улукбек тууралуу айта кетсек, Улукбек 1409 жылы мамлекетти башкарган. Бирок Улукбек чоң атасы Амир Темирче кыргын согуш жүргүзүүдөн баш тарткан. Элге бейпил турмуш орнотуп, экономикасын чыңдап, маданиятын көтөрүп, ажайып ак сарайларды салдырып, илимдин өнүгүүсүнө чоң салым кошту. Самарканга салынган имараттар атасынын тушундагы имараттардан кем эмес эле. Илимпоз, астроном, гуманист, Улукбектин тушунда көптөгөн медреселер салынып, Самарканд азиялык маданияттын борборуна айланды. Самарканд, Бухара, Мерв жана башка шаарлар өнүгүп өстү. Эң соонун тарыхый жайлар салынды. Алардын ичинен эң көрүнүктүүсү Самаркандагы Улукбектин обсерваториясы болуп эсептелет. Улукбектин обсерваториясынын эң негизги илимий эмгеги Зежи Горагани. Бул астрономдор менен географтар үчүн көптөгөн окумуштуулардын катышуусу менен жасалган бүткүл дүйнөлүк мааниси бар эмгек болуп саналат. Улукбектин өлчөөсү боюнча 1 жылда 365 күн, 6 саат, 9 мүнөт, 15 секунд бар дегенин келтирсек, анын дүйнөлүк алкактагы окумуштуулугу түшүнүктүү болот. Улукбектин ысымы астрономия алыптары Птоломей, Коперник, Бруно менен катар турат. Улукбектин эмгектери Орто Азия гана эмес, чет тилдерине да чыгып, дүйнө жүзүнө кеңири тараган. Эми балдар, сабагыбызды бышыктоо иретинде төмөнкү тесттик суроолорго көңүлүбүздү бурабыз. Биринчи суроо: Амир Темир деген ким болгон? А варианты: Тимуриттер мамлекетинин негиздөөчүсү. Б варианты: көрүнүктүү ойчул, окумуштуу. В варианты: Моголстан мамлекетинин эмири. Г варианты: ири феодалдык жер ээлөөчү. Тимуриттер мамлекетинин негиздөөчүсү деп туура жооп берген балдар азаматсыңар. Кийинки суроого өтөлү. Амир Темир бийлик жүргүзгөн жылдарды белгилегиле. А варианты: 1300-1367 жылдар. Б варианты: 1320-1346 жылдар. В варианты: 1370-1405 жылдар. Г варианты: 1378-1425 жылдар. Амир Темирдин бийлик жүргүзгөн жылдары. В варианты: 1370-1405 жылдар. 1398 жылы Тимур жортулга чыккан. А варианты: жакынкы чыгышка. Б варианты: Москвага. В варианты: Индияга. Г варианты: Кавказга. 1398 жылы Тимур Индияга жортулга чыккан деп жооп берген балдар азаматсыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка кыскача жыйынтык чыгарсак. Амир Темир жер ортолук деңизден чыгыш Түркстанга чейин созулган империя түзгөн. Тарыхта Амир Темир, Аксак Темир деген ат менен белгилүү. Адамзаттын өсүп өнүгүшүн алдыга жылдырган, илим билимди, маданиятты жогору баалаган улуу инсан.
ааламдын 37 кереметинин катарына кирген имараттарды курдурган. Самарканд борбор шаарга айланып, жана Амир Темирдин сөөгү ушул шаарга коюлган. Эми балдар, бүгүнкү сабакта силерге берилүүчү үй тапшырмалары төмөнкүлөр. Биринчи тапшырма балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча интеллект картасын түзөбүз. Ал үчүн сиздерге үлгү көрсөтүлүп турат. Экинчи тапшырма улукбекке мүнөздөмө бергиле, Вендин диаграммасы аркылуу Амир Темир менен салыштыргыла. Бүгүнкү сабагыбызда төмөнкү адабияттар жана сайттардын шилтемелери колдонулду. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген жакшы сөз бар. Ошондуктан балдар, ар бир инсандын эмгеги, кызматы, анын ишмердүүлүгү эч качан унутулбайт. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Сак саламатта калгыла.